Бүгүнкү биздин талкуубузга Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, банк иштери боюнча эксперт Кубаныч Уроев жана Альянс акча алмаштыруу жайлары бирикмесинин мүчөсү Алыбек Осмонбеков катышмакчы. Талкуунун алдында эскертип кое турган нерсе, биз жогорку кеңештин бул мыйзам долбоору боюнча демилгечи депутаттарынын айрымдарына кайрылганыбызда жүйөлүү себептерди айтып, бул талкууга кошула албай тургандыктарын билдиришти. Анда биз талкуубузду баштасак, менин биринчи суроом Алыбек мырза. Алыбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, ассаламу алейкум. Бар болуңуз. Мына жогорку кеңештин депутаттары Кыргызстандагы акча алмаштыруучу жеке жайларды жабуу боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгелерди көтөрүп жатышат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты деген маалыматтар айтылды. Мына сиздердин бирикме бул демилгени кандай кабыл алып жатат? Бул демилгени биз тескери кабыл алабыз. Өзүңүздөр көрүп аткандай, канча жылдан бери биз мээнеттенип келатабыз. Мына Кыргыз Республикасында бир эмес 2 революция болду. Ошол революцияларда да бизде салымдарыбыз бар эле, кылган жакшылыктарыбыз бар эле. Жашоодо ушул валюта системасында мен иштегенден бери бир эмес мына 3-кризиске туш келип атабыз. Ушул кризисте деле биз өзүбүздүн ордубузду туруп, айткан сөзүбүздү кылып, мамиле кылып келатабыз. Бул маселе 2006-жылдан бери эле козголуп келаткан, 2008-жылы дагы козголгон, 2014-жылы катуу козголгондо Темир Сариев премьер-министр болуп турганда чоң столдо отуруп Темир Сариевдин сөзүн айткым келет. Бул жерде ал экономика менен багыты бар, экономикада түшүнүгү бар киши, баардыгыбызга маалым. Ошол киши айткан, бул админканы жабып салуу деген, бул акылсыздык деген. Мен ошол сөздү эле кайра кайталагым келет. Өзүңүздөр көрүп аткандай, информацияны билип аткандай, 450 лицензированный админка, нелицензированный админкалар жок эмес, бар. Орустар айтып коет эмеспи, бир үйдө бир начар чыгат деп антыганда, аларда да бар, жок эмес, туура жолдо эмес, начар жолдо иштеп аткан админкалар да бар. Ошолорду биз айтып атабыз, жардам берели, жабалы, жок кылалы ошолорду деп биз көмүскөдөгү болгон акчаларыбыздын баардыгын чыгарып, лицензия алып атканда алар происхождение денег деп коет, происхождение денег справкаларыбызды көрсөтүп, анан биз лицензия алабыз. Лицензия алыш да оңой эмес. Ал 3 айлап, 4 айлап кеткен убакыт. Нацбанк, биз Улуттук банк ошо лицензияны берип атканда бизди баардыгыбызды тыкыр изилдеп, ким кандык менен мамиле кыла алат, терроризм деп атат, терроризм менен кылабы, кылбайбы деп комитетке чейин информация алышат. Ошолордун баардыгын билип көрүп тургандан кийин гана бизге лицензия берилет. Алыбек мырза, андан кийин дагы ушундай вопростор берип атканда мен таң калам да. Алыбек мырза, дагы сиз байланышта болуп турсаңыз, биз башка эксперттердин да пикирин угуп көрөлү. Азыр биз байланышта Кубан мырза менен талкуулайбыз. Кубан мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Мына жогоруда кептин төркүнү түшүнүп атасыз деп ойлойм. Депутаттардын негиздемесинде мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү республиканын валюта рыногунда Улуттук банк тарабынан көрүлүүчү көзөмөлдөө чараларынын натыйжалуулугун, бүтүндүгүн жана коопсуздугун камсыз кылууну максат кылат дейт мыйзам долбооручу. Чындап эле эгерде ушундай мыйзам кабыл алынса, натыйжа болот деп ишенесизби? Эми ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин чындыгында эле биздин валюта рыногуна ушундай стабилдүүлүк келип кала турган болсо, анда ушул мыйзамды кабыл алса болот эле да. Анан чындыгында айтканда бул мыйзамды кабыл алуу биздин валюталык рынок эле эмес, экономикага өтө чоң зыян келтирет да. Эмне себептен дегенде, биздин бүгүнкү күндө негизги ушул ири базарлар бар да бизде, Дордой, Кара Суу, Мадина жана башка базарлар да. Ошондой эле соода тармагы жалпылап айтканда. Анан ушу Россия менен, Казакстан менен, Тажикстан менен, Өзбекстан менен ушул сооданын байланышы накталай акчанын жүгүрүшү менен байланышкан да. Биз эгерде бүгүнкү күндө ушул мыйзамды кабыл ала турган болсок,
анда Кыргызстанда накталай акчанын жүгүрүшүн биз кандайдыр бир деңгээлде чектеп салып атабыз. Демек биз ушул базарда иштеген сооданын солкундоосун алып келет да бул. Канча деген бүгүн 1,5 миллиондон ашык адам ушул базарларда жана базарлардын тегерегинде соода менен байланышкан да иши. Мына ошого чоң залакасын тийгизет. Анан ошо эгерде ушул мыйзам менен валюта рыногун багы туура иштегенге алып келет десе, анда мен бир эле жагын айта алам, эмнеге алып келе алат. Бул албетте ушул Кыргызстан соода тармагына доосун кетирет. Экинчиден ушул банктардын, коммерциялык банктардын акча алмаштыруудагы алган маржасын, пайдасын көбөйтөт. Ушул эки эле нерсеге алып келет да. Рахмат, дагы байланышта болуп туруңуз. Биз ушул маселе боюнча Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева менен байланышып, бул мыйзам долбооруна Улуттук банктын көз карашы кандай, мурда демилгеленген Улуттук банк аркылуу демилгеленген мыйзам долбоору эмне үчүн өтпөй алган, деги эле чындап эле ушундай максат коюлуп жатса, анда өлкөдө акча саясатын турукташтырууга бул демилге өбөлгөсүн түзөбү деген темада суроо узаттык эле. Анын пикирин угуп көрөлү. Биринчиден, бул жерде айтып кетчү нерсе, мурун 2015-жылы Улуттук банк тарабынан ушундай мыйзам негизи киргизилген болчу да. Башка эч кандай ушундай мыйзам иштелип чыгып, ошо мамлекеттик органдар менен жана ошондой эле талкууга коюлган да. Бирок ал убакта бул мыйзамды колдобой кабыл алынган эмес да. Негизги ошондо Улуттук банктын негизги бир себептеринин бири ушундай мыйзамды баягы киргизгенинен. Бул 2015-жылы жанагы лицензиясы жок иш алып барган акча алмаштыруу жайларынын саны болгондо, биздин баамдоолор боюнча ошо 2015-жылы алардын саны 600-700 мындай точкага чейин жеткен да. Азыр деле баягы ушундай лицензиясы жок ишин жүргүзгөн акча алмаштыруу жайлары дагы жок эмес да. Бирок азыр 2015-жылдага караганда кыйла азыраак, жакын мындай болжолдоштуруп айтканда 300 точкага жакын. Андан тышкары ошондой баягы ушундай лицензиясы жок иш алып барган акча жайларынын көптүгү болгону, бул дагы жанагы административдик штрафтардын төмөнкү суммасы болгондо, ал убакта ошондо 1,5 миң сом гана болчу да. Эгерде мисалы кандайдыр бир ишкер лицензиясы же болбосо уруксат берүүчү документтери жок ушундай акча алмаштыруу жайларын ачып алып иштеп аткан болсо, ошону дагы тастыктаган күнү административдик штраф болгону 1,5 миң сом гана болгондо, мисалы 17-жылды алсак 2,250,000 сом өлчөмүндө айып салынган болчу. 18-жылы 2,600,000 сом өлчөмүндө. Бул ошо айып. Айдайым, бир суроода мына сиздин сөзүңүзгө караганда, бул акча алмаштыруучу жайларына мыйзамдык талаптарды, көзөмөлдү, тартипти мындай күчөтсө деген пикирдесизби? Негизи анткени албетте биз күчөтүп келе жатабыз. Ошол азыркы учурда бизге бул мыйзам азыр официалдуу түрдө кабылга келди. Муну да биз караштырып атабыз. Негизи бул дүйнөлүк практикада ошо акча алмаштыруу операциялары банктар аркылуу жүргүзгөнү негизи эл аралык практикада негизги колдонулган нерсе. Улуттук банк жеке акча алмаштыруучу жайларды жабуу демилгесин колдойт деп түшүнсөк болобу? Кандай десем, эгерде ушул мыйзам кабыл алган болсо, мисалы негизи банк системасы жана ошондой эле Улуттук банк мындай ушундай мыйзамды негизи мындай бардык жактан карап туруп негизи колдойт деп айтса дагы болот. Рахмат, биз менен байланышта талкууда Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева болду. Азыр биз Алыбек мырза менен байланышабыз. Алыбек мырза. Мына жогоруда Улуттук банктын өкүлүнүн пикирин уктуңуз. Андан сырткары мына демилгечи депутаттар менчик акча алмаштыруучу бюролор операциялар тууралуу маалыматты жашырып жатышат, валюта курсун негизсиз жогорулатып жатышат. Мындай аракеттер менен сомдун кунун кетирүүдө деп сиздер тарапка ташыргытып атат да. Сиздин пикириңиз кандай? Сиздер өзүңүздөр уктусуздар, өткөндө дебатта
акча алмаштыруучу жай өзү 6% түзөт, туурабы? 96% бул коммерческий банктар, микрокредиттик компаниялар, дагы жана башка акча алмаштыруулар да экен да. Эгер 96% түзүп атса, 6% эмнени өзгөртө алат? Эч нерсени өзгөртө албайт. Анан жана Аида эжеке айтып кетпедиби? Аида эжеке менен биз да көп жолукканбыз. Аида эжеке мен абдан жакшы тааныйм. Бул маселе менен көп сүйлөшкөнбүз. Жана штрафтарды айтып атат. Штрафты мен да төлөгөм. Орустар айтат го, где нарушение, где движение, там и нарушение дейт. Бизде нарушение кылып штрафты мен да төлөгөм. Биз Нацбанк менен Улуттук банк менен дайыма иштегенге дайым даярбыз. Жок кылып салуу оңой. Бар кылыш абдан кыйын. Шу бар нерсени кайра бир закон ченемдүү кылып, давай мындай иштегиле, мындай кыла деп бизге айткан нерсесин баарын кылып келатабыз биз. Көмүскө экономикадагы эмеңер мурда биз 1 миллион сом көрсөтсөк, азыр 6 миллион сом көрсөтөбүз капиталыбызга. Болжолдоп айтып атам да. Биз ачыкка чыкты. Эми ошол нерсени биз улуттук банктар менен сүйлөшүүлөр менен чыгып атабыз да, биз өзүңөрдүн эмеңерди кылып, биз өзүбүздүн кылабыз деп. Курстун өтө ылдый болуп кеткенине админкалар эч кандай залакасын келтире албайт. Дүйнө жүзүндө кара мунай зат канчалык арзандады өзүңүздөр билет. Мен мунай затты билем практикадан боюнда. $143 bir баррель болчу. Өткөндө ошол $17, $16 түштү. Эмне болуш керек? Инфляция болуш керек да. Ошондой эле бизде сомдун куну кетиш керек. Биз азыр сүйлөшүп карап отуруп, теңгенин куну 250 эсеге түшкөн экен. Биздин сом өзүңүздөр карап отурсаңар 38 сом, 40 сом болчу да, биз ошо биздин иштеп баштаганда. Азыр 80 сом, 100% экен. Казактардыкы 250, Россия, орустардыкы 24 болчу. Азыркы күндө 80ге барды. Ал да бир 250% чамалап турат да. Рахмат, дагы байланышта болуп туруңуз. Азыр биз Кубан мырза менен байланышабыз. Кубан мырза. Мына маалыматтарда айтылып атат, үстүбүздөгү жылдын 1-кварталында 15 текшерүү болуп, текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы менен 50 жазуу түрүндөгү эскертүү берилген экен, 8 ООЗ эскертүү берилген, 11 лицензиясы убактылуу токтотулуп, бирөөгө айып салынды деп атат. Мына ушулардын өзү бул акча алмаштыруучу жайларда мыйзамсыздык күч, мыйзамсыздык көп дегенди билдиреби? Эми маселе мындайда, мындай практикада мындай боло берет да күнүгө эле. Андай мисалы банктарга деле ар кандай санкцияларды колдонот да улуттук банк. Анан негиздүү жерлери да бар. Бирок маселен муну менен бул мыйзам долбоорун негиздегенге болбойт да. Анткени себеби ар бир мыйзам долбоору кандайдыр бир деңгээлде бир принциптери болуш керек да, кандай таасир берет. Мисалы, экономикалык негиздөөсү болуш керек. Анан бүгүнкү күндөгү ушул мыйзам долбоорунун экономикалык негиздемеси жок деп айтсак болот да. Анткени себеби жаңы эле айтып өтпөдүбү, бул акча алмаштыруучу жайлардын валюталык курска болгон таасири жок андай чоң деңгээлде. Тескерисинче өткөн апталарда ошо улуттук банк өзү ушундай кандайдыр деңгээлде провокацияларды жасап жиберди да валюталык рынокточу интервенциянын ордуна. Анан маселен мен айтар элем, бир эле айта алам, бул мыйзам долбоору Кыргызстандын улуттук экономикалык кызыкчылыгына жооп бербейт. Анткени себеби ушул акча алмаштыруу жайлар менен мен жанагы айтып кеткендей тышкы соодабыз, ички соодабыз өтө тыгыз байланышкан. Банктар иштей албай турган жерде акча алмаштыруу жайлар иштеп, ошолорду тескеп берип атат да. Анан бул баардыгы мыйзамдуу болуп атат чындыгындачы. Эгер биз ушул мыйзамды кабыл алсак, анда кара мындай рынок өнүгөт да, жанагы черный рынок деп айтабыз го. Ошол рынок өнүгөт, коррупцияга жол ачылат. Бирөө сумкага акча көтөрүп баратса эле, ал мындай туура эмес алмаштырдың деп иш козголоор башталат. Мына ошондой көп багы эки курс пайда болот, банктагы курс, анан кийин черный рыноктагы курс деген. Мен ойлойм, бул мындай либералдык баалуулуктарга жана жалпы улуттун
кызыкчылыктарына бул мыйзам долбоору жооп бербейт деп. Азыр биз Кубан мырзанын айткан сөзүн угулайлычы. Айтып калдыңыз кара рынок депчи. Алыбек мырза, мына Кубан мырзанын сөзүн уктуңуз да, ал киши кара рынок деп жана мыйзамсыз көрүнүштөр деп атат. Мына акча алмаштыруучу жайларынын үстүнөн мына сырткы факторлор да бар, башка өлкөлөрдүн таасири, ошондой эле Кыргызстандын ичинде ички фактор, мына коррупциялашкан криминалдык топтор дагы бул мыйзамсыз иштерди көп жасашат дейт. Ошо акча алмаштыруучу жайларына криминалдык топтордун канчалык таасири бар? Азыркы убакта биз официалдуу иштеп атканда эч кандай тоскоолдугу жок. Биз ошондой эле өкмөттөн отдел охрана деп коет, ошо отдел охранасынан охраналарды алып, өзүбүздүн коопсуздугубузду карап жүрөбүз. Ошондой эле тревожный кнопкаларыбыз бар. Анан ошондой эле эси админкаларды жаап турган болсок, бул акча иштеш керек да, мынча адам иштеш керек. Алар квартираларга чыгат, дагы бир офистерине чыгат. Ошол жерден жанагы каралардын күч алуусу көбөйөт дейм да. Акча болгон жерде күчтүү эме болот да, мамиле болот да. Алар ошол квартирага барып кирип барышат. Анан кийин ал жерде өлүм житимдер көбөйөт. Анан өч алуулар көбөйөт. Эми биз өзүбүз Кыргыз эле 6 миллион эле калкпыз да, өтө деле чоң калк эмеспиз. Анан тигин өлтүрүп койсо, мен тигин өлтүрүшүм керек деген ошондой мамиле. Ошо айтып атам да, ушул админка анан көрөкчө бизди үйрөтсө жакшы болот эле. Мондай иштегиле. Анын эле үйрөтүп келатат. Биз эме боюнча финразведкага биз окууга барабыз, бир жылда 2 жолу барабыз. Жана терроризмде боюнча терроризмге такашат койбу буларчы? Мындай терроризмде отмывание деньги, черный рынок депчи. Биз баардыгын чыгарганга дайындаябыз. Биз иштешкенге дайындаябыз. Жанагы Кубан мырза айткандай, көмүскө экономика күч алат. Көмүскө экономика күч алгандан кийин жанында обязательно жанагы экинчи, үчүнчү күчтөр пайда болот. Алар экинчи, үчүнчү күчтөр бири-бири менен талкуулашуулары пайда болот. Ошо менен бул нерсени таптаза бир эмеден чыгарып алабыз да, рамкаданчы. Ушул бир жашынакай кылып депутаттарыбыз немедин көтөрүп чыккан законун алып берсе, улуттук банк менен биз кайра тоголок столдо отуруп, кайра сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биздин жакпай аткан жерлерибиз бар чыгар. Аларга да биздин суроо талаптарыбыз бар. Мындай өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, банктын курстары азыркы убакта 24 марттан бери обменный бюролор иштеген жок. 70 тыйынды түзүп турат. Рубли болсо 1,90 тыйынды түзүп турат. Эгер алар рубльди $10,000 тегерегине чегерип алып кайра сата турган болсо, 40 000 сом пайда көрөт экен. Биз иштеп турганда, ошол рубльден биз $10,000 алып сата турганбыз, 2 000 сом, 3 000 сом пайда көрчүк. Айырмасы барбы? Бул кимге залаказын келтирип атат? Жанагы эле карапайым элге залаказын келтирип атат. Эртең Кудайым өмүндө коронавирус бүтсө, туристтер кайра келип баштаса, банктар кыла албаган нерселерди админкалар кылып атпайбы? Рахмат, биз өзүм баргам. Кубан мырзанын пикирин угалы. Кубан мырза, мына Улуттук банктын өкүлү Айым айтты, мындай сунуштарды колдонуу, киргизүү башка өлкөлөрдүн тажрыйбасына таянып да киргизип жатабыз депчи. Анан биздин айрым депутаттар мына биздин кошуна өлкөлөрдүн да тажрыйбасын мисал кылгандар бар. Эгерде эмне үчүн башка өлкөлөрдө бул тажрыйба жакшы жака натыйжасын берип атса, аларды пайдаланууга болбойт? Сиздин пикириңизде кайсы тажрыйбаны, кайсы өлкөнүн тажрыйбасын колдонсок болот, эгерде ушундай туура келе турган болсо? Эми маселен мындай болуп атат да, мен түшүнүп атам, мисалы ошол эле Россия жана башка мамлекеттерде башында алмаштырууда паспорттор менен колдонуп ушундай алмаштыруучу жайларды иштеткен болчу да. Анан маселен бул жерде мындай болуп атат да, бул деген акча алмаштыруучу жайды жаап эле анан ошол жерде бир 500 акча алмаштыруу багы жайларын жаап салып эле ошо менен тынчып калса бир жөн эле да. Бул тынчыбайт да. Жана айтып өткөндөй, жаңы мындай серый рынок, черный рыноктар пайда болот. Бул деген жакшы эмес көрүнүштөр болот да мунун артындачы. Анан мен ойлойм, бул мыйзам долбоордун артында ошол банктардын эле кызыкчылыгы жатып калышы мүмкүн. Бул мыйзам эми
элдин жалпы элдин кызыкчылыгына жооп бербейт да, конкуренция болгон жакшы. Ошол эле убакта биз туристтик мамлекет болуп атабыз да. Ар бир туризмди өнүктүргөн мамлекеттерде ошол ар бир гостиницада ушундай ири баягы туризм өнүккөн жерлерде ушундай акча алмаштыруу борборлору, жайлары өнүккөн да. Бул деген сервистин өнүгүшүнө алып келет, туризмдин өнүгүшүнө алып келет. Жалпы эле ушул акча алмаштыруу жайы бул ошол тейлөө тармагын тейлейт деп айтсак болот да, акча менен, акча алмаштыруу менен. Анан мен ойлойм, бул мыйзам долбоорунун логикасы жок. Анан мен ойлоп атам да, Улуттук банк буга чейин өзү демилге көтөрүп чыкты эле, эми болсо бир башка ошого таасир берген депутаттар аркылуу ушул демилгени көтөрүп. Кубан мырза, мына тиги ушул акча алмаштыруу жайларынын негизги максаты бара-бара сапаттык жаңы деңгээлге көтөрүлүп, бир финансылык бир адистешке мекемеге айланат деп максат кылдык эле, бирок ал ишке ашпай калды дейт. Демек, акча алмаштыруу жайларынын иштинин сапаты мындай көтөрүлбөй жатат десек болобу? Ушул жагында да жакшыртуу маселеси барбы? Маселе мындай да, чындыгын айтканда бүгүнкү күндө бул акча алмаштыруу жайлары эмне үчүн иштеп атат? Анткени себеби ага талап бар. Талап каяктан жаралып атат? Талап биздин Кыргызстандын ошол соода саттык тармагынан, тейлөө тармагынан жаралып жатат да. Анан мен ойлойм, эгерде ушул долбоорду, мыйзам долбоорун кабыл алса, анда ошол биздин Кыргызстандын баягы инвестициялык дейбизби, же соода потенциалы могу Россия менен, Казакстан менен жана башка мамлекеттер менен базарлар аркылуу, жанагы напталай акча жүгүргөн базарлар аркылуу кылган соода потенциалы өтө төмөн деңгээлге түшүп кетет да. Анан Россиядан, Казакстандан келип товар албай калышат деп айта алам да. Эмне себептен? Анткени ал накталай акча менен бүгүн жүгүрүп атат бардычы. Биз ошого эң биринчи ошол акча алмаштыруу жайлардан баштап атат десек болот да. Мына ошолордун негизги муунун булуша, анан нар жагы уже базарларды токтотуп койгон оңой эле да. Бирок канчалаган миллиондогон киши, 100 миңдеген киши ишсиз калып атат да. Рахмат. Экономикада өндүрүш жок болсо, анан оокат кылып аткан элдер эмне кылат деген суроону ошол депутаттарга бергим келет. Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жогорку кеңештин депутаттары демилгелеп жаткан Кыргызстанда акча алмаштыруучу жеке жайларды жабуу боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү демилгеси тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, банк иштери боюнча эксперт Кубан Чороев жана Альянс акча алмаштыруу жайлары бирикмесинин мүчөсү Алыбек Осмонбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.